Бул сотторго пенсия бербей койсок деле болгудай. Ачыгын айткандачы. Мен кече өзүм Чүй облусунда Степной айылындагы жайгашкан аялдардын колониясына барып келдим. 200дөн ашык абакты өткөрүп, абакта өзүнүн жана мөөнөтүн жазасын өткөрүп жаткан аял, кыз келиндер менен көпчүлүгү менен өзүм жекеме-жеке сүйлөштүм. Лично. Могул жерде менде Алымидин районунун жана статистикасы турат. Акыркы 6 айдагы канча кишини кандай кылып жанагы алдын ала УДО, условный досрочное освобождение чыгаргандыгы боюнча. Урматтуу башкы прокурор, сиз да көңүл берип турсаңыз. Могул жерде мисал айтып берейин. Алиева дейт. Особо тяжкие преступления. 122 статья, час 1, 12 жыл экен, ошону УДО кеткен. А менее тяжкилер мисалы кеткен эмес, УДОго чыкпайт. Ошондой эле могул жерде айтып бере турган болсом анча-мынчасын. Пожидаева дейт. Убийство. 97 статьянын 1 часть 9 жыл особо тяжкий УДОго кеткен. Ревенко тяжкие преступления. Наркотика с целью сбыта УДОго кеткен. А 2300 сом акча урдап 6 жылдан бери түрмөдөн чыга албай отурган кыз келиндер менен сүйлөшүп келдим. Ар бир жылды УДОго азайтыш үчүн урматтуу жогорку соттун төрагасынын орун басары угуп алыңыз. Алымидин районунун сотунда $2000 баштап $4000 чейин ставка бар экен. Мына пенсия. Мына пенсия сотторго. Сотторго вообще пенсия бербей койсок болот. Кадимкидей базар. Могул жерден эмне үчүн УДОго чыккан, эмне үчүн чыкпаган жалпы списокти алып келдим мен. Бул керек болсо спецпрокурордун кыла турган жумушу болчу. Спецпрокурордун. Ошол жерде бул жерде орган дознанияында айыптары бар кээ бир күнөөсүз отурган кээ бир аялдарга жолугуп калдым. Баатыр эне отурат, 7 баланын энеси Баатыр эне Токтогулдан бир пакетти берип коюптур. Бишкек ала кетиңиз деп. 12 жыл берип койгон. Баатыр эне. Мен сел сбыт жолсо бирдекени көрсөм майлы эле дейт. Bir Оштогу bir оронгон 75 жаштагы кемпир отурат, 16 жыл алыптыр. Bir тууган эжеси жалап атты, ажы той кылып атса, ошол жака кетсе, милициялар чердакка чыгып 1 килограмм наркотиканы коюп коюп 100% постанова. Облус сотко да кайрыла албаптыр, адвокат ала албай, тыйыны жокпу, эмне жок, ошол 16 жыл отурат. Мен эми ал наркотика жана башкаларды коргогум келбейт, бул жердечи. 2300 сом уурдап, СИЗОдо төрөп, 3 жашка чейинки баласы 3 жашка толгонго чейин ошол жерде уруксат экен, балдарын кучактап отурган келиндерди көрдүм. 2300 сом менен. Уят да соттор. Анан дагы бул жерде келип пенсия, надбавка тиги буларды талашабыз. Мына кылынып аткан иштер. Эгер кааласаңыз азыр сиздин колуңузга берейин, урматтуу жогорку соттун төрагасынын орун басары. Бир сыйра таанышып чыксаңыз болот. Почему могу тяжкие преступления, условный досрочное освобождение чыгат дагы, а жеңил кража кылган байкуш келин тыйыны жок отурат ошол жерде. От звонка до звонка. Бүт барлыгы коррупциялашкан. Мен учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Урматтуу башкы прокурордун өкүлү, текшериңиздер. Бул бир чет эле. Бул бир күндүк жумуштун кичинекей жыйынтыгы, бир эле күндүк 5-6 сааттык. ГКМ көңүл буруш керек буларга. Туура айтасыз. Коопсуздук комитети ушул именно условно-досрочный освобождение чыгып аткандарды, могул жерде тяжкий, особо тяжкий преступленияларды болгону 1,5 жыл отургандан кийин 13 жыл срогу барларды УДОго чыгарып атышат. Бул деген сөз 10 жылын кастет бере турган болсо, $3000 алса $30,000 судьянын чөнтөгүнө түштү. Мен мындай жалпак тил менен түшүндүрүп берейин. Ставкалар бар кадимкидей. Bir жылына $2000 $3000 чейин. Анан бул жана 2300 сом уурдап, СИЗОдо төрөп, эми бул тагдыр. Ошондой эле жанагы ал жерде мен баардыгы апа-апакай деп айтпайм. Муж убийцалар бар, жана күйөөсүн өлтүргөндөр, состояние аффекта, жана башка ошолору толук каралбай калган алдын ала тергөө кезиндечи. Бүт бардыгычы. Эми бул жерде тагдыр талкалангандар бар.
күйөө баласы камакта, күйөөсү камакта, өзү камакта, балдарын детдомго алып кеткен. Ушу детдом менен Мырзакеде детдом бар экен, Беловскийде детдом бар экен. Энелердин бул спецпрокурорлор, соттор жардам бериш керек. Ошо жок дегенде балдарын көргөзгөнгө 1 жылда бир жардам берип койушуңар керек. Ошолордун да укугу бар. Хоть 1000 кандай оор кылмыш кылбасын. 6 жылдан бери ошо балдарымды көрө элекмин деп ыйлаган келиндер менен учурашып, сүйлөшүп келдим лично. Анан эми айта берсе сөз көп. Бул жерде ГСИНдин жалпы ошол жердеги жетекчилигине мен ыраазычылык эле билдиргим келет. Тазалыгы, ошол жерде жана срокторун отбывать этип аткан кишилерге жумуш орундарын түзүп беришиптир. Жана келечектеги госпредприятиянын жетекчилигине рахмат. Бүт мечиттери, тамак аштары өз ордунда экен, бирок 1000 өз ордунда болгону менен жана окшогон соттордун кылыктары иренжитет. Ушуга бир аябай коомчулук көңүл буруп, тийиштүү органдар, мен суранып кетем. Коопсуздук комитеттин башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, мына башкы прокуратура, спецпрокуратура, ушулар караңыздар. Эмне үчүн жалгыз гана Аламедин районуна карайт экен ошол зона. Аламедин районуна начальниги характеристикасын берип жөнөтөт. Анан ал жерден ставкалары, тыйындарын алып туруп кое берет экен. Же болбосо тыйыны жок, байкуш жатат ошол жерде. Мен ушул боюнча кайрылайын деген. Сиздин мыйзам өзгөртүүлөрүңүздү мен колдоп кетем. Рахмат чоң. Пенсия бербей койсо да боло турган ситуация кылып атышат азыр.